Америкага стажировкага келип кеттим. Бул жака коюп билишимче 10 миң менен 20 миңдин ар жак бер жагында. Врач, акушер, гинеколог айына канча каражат табат? АКШ аймагында кыргызстандык мекендештерибиз кандай жумуштарда иштешет, кандай кесиптерди тандашат? Кезектеги сонун интервьюбуз даяр болгону турат. Биздин коногубуз бар. Ал эми алып баруучулук кызматта мен Саната Жумакадырова. Бүгүнкү биздин каарманыбыз 12 жылдан бери АКШны багындырган жана ошондой эле бейтаптарга өз маалында колун сунган кыргыздын таланттуу айымы Бакыт Бүбү Арунова, доцент, врач, акушер, гинеколог. Кутман күнүңүз менен бизге убакыт бөлгөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Алгачкы сөзүмдө 12 жылдан бери ушул аймакта деп айттыңыз. Бул окуу менен кошобу же иштегениңизге эле 12 жыл болдубу? Врач болуп. Америкада Кыргызстандан кичине өзгөрүү бар. Кыргызстанда бүтүргөндөн кийин 6 жылдык медфакты бүтүргөндөн кийин ординатурага билбейм канча жыл окушат. Ошол убакта окуу катары саналат. Америкада ал жумуш катары саналып кетет. Ошого аны кошумча кошуп алганда 12 жыл болуп атат. Сиз кайсы багытта? Жалпы багыт болуп калат го дейм. Кандайча келип окуп калдыңыз? Бул пландалган иш беле же тагдырдын берген белеги болду? Өз мектепте окуп жүргөндө эле медицина тармагында кызыгуум бар эле. Кичинекейимден баштап мен апам өзү врач, ошону ээрчип больницаларда көп жүргөм. Анан 11 классты бүтүп атканда апам менен атам экөө талашып калды. Бирөөсү медфакка тапшыр, бирөөсү юрфакка тапшыр деп калды. Бирөөсү юрист, бирөөсү врач болгон үчүн экөө тең тартыш болуп калды. Аны акырында апам жеңип чыкты. Ал бул тармакта кетсең аябай жакшы болот, хирург болсоң аябай жакшы болот деп багыт көрсөтүп калды. Анын себеби мен кичинекейимден бир эне байкайт окшойт, кызынын кандай өнөрлөрү бар, кайсы тармакта өнүгө алат, ошону байкап, ошол тармакта улантсаң сен ийгиликтүү болосуң деп калды. Ал кичинекейимен мындай жаныбарларды кармап, мындай улам буту немет сынып калса, мисалы чымчыктардын, аларды оңдогонго аракет кылат элем. Кичинекей арыларды жерде жатса кесип операция кылып атам деп, анан тиккенде да жакшы тиккенимди көргөн окшойт. Ошол тармакта улантсаң хирург болсоң жакшы болот деп апам үгүттөп калды мени. Институт бүткөндө дагы өзү кардиология жака кетсемби деп мага кеңеш салып калды да. Анан мен айттым да, жок кызым, сен хирургический профиль жака кетишиң керек. Сенин колуң аябай мындай эптүү, эмдүү дегендей, мындай тиккен жагынан аябай жакшы жасайт да. Ошого карап анан түртсөм, анан өзү ушул профилди мындай тандап алды да, анан окуп кетти ошондон. Ошол кезде Турция менен Кыргызстандын келишими бар эле. Кыргызстандан бүтүргөн окуучуларды кандайдыр бир экзамен менен өтсө, бекер окууга уруксат берилчү. Ошол эле убакта стипендия берилип калат эле ошол окуучуларга. Ошол программа менен Турцияга өтүп калдым. Ошол эле учурда Кыргызстанда ОРТ экзамени болуп, ошондон тапшырып, аутсага бесплатно өтүп калдым, бекер түрдө. Ал жака окуйын деп турганда апам айтып калды, Турцияга да өтүп калдың, бул жака да бесплатно өтүп калдың, экөөнү тең карап көрбөйсүңбү кандай болот экен деп. Ошого аутсадан 1 жылдык окуумду токтотуп, анан Турцияга 1 жылга кеткен болчумун. Барып, ата-энем аябай көп кыйналдың, окуп жүргөндө эмгектендиң, жетиштиктерге жетиштиң, эми барып 1 жыл ойноп кел деп жиберген Турцияга. Турцияга барып, медфакты окуп атканда аябай кызыгып, көңүлүмө жагып калды. Англис тилинде окудуңуз да? Жок, түрк тилинде болду. Измирде Эге университетинде. Мага ылайыктуу экенин сезип калдым, ошондо улантып кеттим, ошол боюнча келбей калдым. Демек Кыргызстанга кайрадан өзүңүздүн ордуңузга аутсага келген эмес экенсиз да, э? Аутсага келбей, ошо боюнча Турцияда калып калдым. Анан бул жака жол буйруганы кандай болду?
Турцияда окуп жүргөндө Америкада окуган бир канча тааныштарым бар эле. Алар келип Америкага тапшырбайсыңбы, ал жакта мүмкүнчүлүктөр бар деп калды. Ошондо 4-курста окуп атканда Америкага стажировкага келип кеттим. Карап көрөйүн, буну жасай аламынбы, же Турциядан айырмасы кандай деп. Ал учурда мага Турциядагы медфак жана анын мүмкүнчүлүктөрү аябай жакшы болчу. Анан бул жакты да салыштырып көргүм келди. Эгер бул жака мүмкүнчүлүк барбы деп. Бул жака бир айга стажировкага келип кеттим. Келгенде бул жакта мүмкүнчүлүктөрдү көрдүм, больницасын көрдүм, системасын көрдүм. Ошолорду көргөндө кызыгуу пайда болду. Анан окууну бүткөндөн кийин бул жака келсемби деп ойлонуп калдым. Анан Турцияга баргандан кийин изилдеп, кайсы экзамендер тапшырсам болот, кандай жолдор менен келсем болот бул жака деп ошондон уланып кетти. Достор, Бакыт Бүбү иштеген бейтапкананын аймагына келдик. Дал биздин аркабызда турган имаратта эне жана бала бөлүмү деп 1-кабат операциялык бөлүм, балдар бөлүмү болуп бөлүнөт экен. Ал эми андан башка көрүп турган бейтапканалар бул терапия бөлүмдөрү жана башка операциялыкпы, айтор башка бөлүмдөргө тиешелүү. Биздин каарманыбыздын айтымында Америка Кошмо Штатында бейтапканалар мамлекетке караган менен анын ички түзүмү жеке адамдарга тиешелүү экен. Дал ушул система менен сервисти мыктылатса болот деп айтат ал. Анда сиздер менен чогуу кирип, Бакыт Бүбүнүн иши менен жакындан таанышалы. Кыргызстанда мисалы биз боюңда болгондон кийин учетко туруп баштайбыз. Сизде бул жакта кандай система, кандай кам көрөт кош бойлуу айымдарга? Ошол кененирээк айтып бериңиз. Бул жакта болсо больница системасы, больницаны врачтар как операция жасай турган жана төрөт кылдыра турган эле жер катары колдонобуз. Поликлиникалар, ар бир врачтын өзүнүн поликлиникасы болот. Биздин поликлиникадай бул жерде учетко келип турушат. Страховкасы дагы өтө маанилүү бул жакта. Бардык врачтар бардык страховканы ала бербейт. Кайсы страховка менен келишими болсо, ошол страховка менен барып көрүп учетко турасың. Страховкаңда кабыл алган врачка учетко турасың. Ошондой туура болот го деп айтсам. Учетко тургандан кийин ал врач сени боюңда бар кезде бүт анализдериңди, тесттериңди бардыгын жасап, анан төрөткө жакындаганда гана больницага барасың. Сага айтып коет, бирок эгер бир проблемаң болсо, түнү болсун, күндүз болсун, же болбосо төрөгөнгө жакындаганда ушул больницага келесиң дейт. Себеби каалаган больницага да бара албайсың. Ал врачтын келишими болгон эле больницага бара аласың. Мисалы, ай күнү жетип, азыр мына төрөйм деп турган болсо, Кыргызстандан кайсы роддом болбосун, баягы кагазың жок, бирок ошо экстренный учурларчы. Ал учурда каалаган больницага бара берсең болот. Эч кандай шарты жок, ушул эле больницага барышың керек деп. Бул жактагылар болсо эми өзүнүн врачына баргысы келет, өзүнүн врачын төрөтсүн, себеби ишеничи бар, ал менен көп боюнда бар кезде алакасы болуп калган, анализдеринин, УЗИсинин бардыгы ошол врачта жасалган, бардык нерсеси ошол врачта болгон үчүн ошо врач иштеген больницага баргысы келет. Анан көбүнчө кайсы ар бир какой-то бир участокто бирден больница жайгашкан Америкада. Ошого аял кишилер дагы учетко турганда өзүнө жакын жерде учетко тургусу келет, себеби өзүнө жакын болгон больницага кийин төрөткө баргысы келет. Ошондой система. Кыргызстанда баланы пландап, аны баягы кош бойлуу кезинде аял өзүнө кароо үчүн бир топ каражаттар камсыз кылынат. Мына ошо анализдердин мен билгенден калпайтып калган болбойюн, бирок 2 анализ бекер, калгандарын көп учурда баягы частныйларга, жекелерге берет да. Айтайын дегеним, бала төрөш үчүн бул жерде эмнелерге даяр болуш керек? Кесе сурасам, канча акча кетет? Же бекерби? Бул жерде страховкаңа байланыштуу бардык нерсе. Эгер страховкаң болсо, бүт нерсе бекер. Немеде поликлиникада көрүнгөн учурда ар бир келген визитиңе страховкаң канча төлөйт
дей турган болсоң ошончо эле төлөйсүң. Ар бир страховканын белгилүү бир лимити бар. Мисалы $10, $20 ар бир келингенде врачка көрүнгөн сайын. Же болбосо келишимиң страховка менен баштан аяка чейин төрөгөнгө чейин мисалы $1000, $2000, $5000 деген келишимдериң болот. Только ошол эле сумманы төлөйсүң, ошол сумманы ашкандан кийин эч кандай кошумча акча төлөбөйсүң. Bunun бардыгыны ошол страховка менен келишимиңдеки акчанын лимиттен ичине бүт нерсе кирет. Bunun ичине больницага мага келип көрүнгөнү, УЗИге түшкөнү, анализдери, төрөтү, больницада жатканы, канча күн жатпасын бардыгын страховка төлөп берет. Мамлекеттик страховка да бар, эгер ошону айтып кете турган болсок, кирешеси бир лимит бар. Кирешеси эгер ошол үй бүлөнүн какой-то бир лимитте болсо, ошол лимитти ашпаса, мамлекет өзү аял кишиге страховка берет. Ал страховка менен ал страховканы кабыл кылган врачка барып көрүнсө, бүт нерсеси бесплатно болот. Демек бир гана страховканы төлөп туруш керек экен да. Ар бир боюнда бар аялга бир комната, бир бөлмө берилет. Өзү үчүн кровать, бул кроваттын буту как кресло катары көтөрүлөт. Бутуну бул жакка коюп туруп, анан кийин төрөт учурунда такап туруп, как кресло катары кылса болот. Бул буту болсо ылдый түшөт, же болбосо полностью алынат. Бул жака кровать болот, бул столун мындайынан тамактанса дагы болот. Эгер кечинде болсо муну ылдай түшүрүп туруп, үстүнө төшөк салып туруп жатып алса болот. Ол туугандарына, жолдошуна буйрунган. Бул тамак жей турган стол аял кишиге. Бул жакта мониторго байланып турат. Бул баланы төрөгөндөн кийин энеден алып келип, бул жакты сыйтат, обогреватель. Бул жерде тазалашат, вакциналарын беришет, дары-дармегин беришет балага. Конечно, төрөт учурунда кичинекей неме стерильный төшөкчөлөр жайылат бул жака. Андан башка бул жер биз кол жуй турган жерибиз. Андан башка бул туалет ваннасы болуп эсептелинет. Жаткан кишинин бул жакта кичине душовой бар, туалети бар. Бул жак болсо врачтардын экипменттери, врачтардын комнатасы. Бул жакта жана дары-дармек, колго кие турган стерильный колгаптар. Төрөт жеңил болуш үчүн кандай жолдор каралган бул жерде? Ар кандай методдорду үйрөтүшөт, аял кишиге кандай жардам бериш керек, ар бир келген визитте кандай мамиле кылыш керек. Бул жакта бир больнойду мындай күлүп тосуп алган өтө маанилүү деп үйрөтүшөт. Бизге окуу маалынан баштап эле, себеби дегенде аял киши төрөткө келгенде билесиздер кандай болуп келишет, өздөрү кыйналып келген болсо, бир жылмаюу аялдардын ичин кичине жылуулук сезим кылат. Ошону бизде мектептен университеттен баштап эле үйрөтүп башташат. Андан башка алардын оорусун жеңилдетүүгө кандай мамиле кылсаңар болот, атайы зарядкалар бар, шариктер бар, колдоно турган. Мен угуп калам, Кыргызстанда Американын методу менен төрөтүү болуп жатыптыр деп мен барганда аябай көп сурашты менден. Сураганда ал мындай бутта туруп анан төрөтүү экен деп уктум да. Көп жүрө жолдоштордон бутунда туруп төрөтөт экен. Мындай туруп анан төрөйт деген. Ушундай нерсе барбы деп бир аял ошо бутунда туруп Американ методу менен төрөп атып, баласын басып калыптыр төрөп учурунда деп ошондойду уктум. Канчалык туура, канчалык жалган, аны да мен билбейм. Бул бирөөдөн угушум боюнча эле айтайын. Бул жакта андай методика жок. Мындай бутта туруп төрөтүү деген нерсени уккан эмесмин. Ошого жаткызып эле төрөтөбүз, креслодо эле төрөтөбүз. Бул жакта төрөткананын айырмасы жаткан кроватиң эле өзү стол болуп калат, кресло болуп калат. Аны экиге бөлүнөт. Бала төрөлөрү менен эле энеге кичине көрсөтүп туруп, анан баланы өзүнүн жанагы жылууланган жерин алып барып тазалашып, жууй турган болсо баланы дароо жуунтушат бул жакта? Жуунтурушат. Эми сразу төрөлөрү менен жуунтурбайт, бирок 24 сааттын ичинде көбүнчө жуунтуруп, анан кийин көрсөтүп, ата-энеге ушундай кылып жуундурасыңар, мындай кылып кармайсыңар деп үйрөтүп, анан кийин үйүнө жиберишет. Кандай патологиялар көбүрөөк кездешет айымдардын арасында?
Патология көп кездешкен патология ушул деп айта албайм. Бирок Америкада өзүңүздөр да уксаңыздар керек, ожирение аябай көп. Ожирениега байланыштуу төрөт эмес, давление проблемалары көп болот. Преэклампсия деп коебуз. Аял кишиде давление көтөрүлүп чыгат акыр төрөткө жакындаганда. Ошол патологиялар көп көрүлөт. Сахарный диабет аябай көп көрүлөт. Ошого байланыштуу балада дагы плод чоң болот. Төрөлгөндө разрыв көбүрөөк болот. Бунун баардыгы аябай көп деп айта албайм, бирок салыштырмалуу Кыргызстанга менин оюмча ушулар деп ойлойм. Частный офисинде болушу мүмкүн, мамлекеттин офисинде да иштеши мүмкүн. Бирок врач кайсы больница менен келишимиң болсо, ошол больницага барып төрөтөсүң. Мындай неме жок да, мисалы больницага барып көрүнүп, анан ошол больницада төрөйсүң деген нерсе жок. Кыргызстандан келип төрөгөндөр барбы атайын? Кыргызстандан келип төрөгөндөр бар, страховкасы жок болуп саналат. Алар келип ошол врач менен келишим түзүшөт. Врач үчүн өзүнчө акча төлөйт, анан больница үчүн өзүнчө акча төлөйт. Мен билбейт экем ачыкчасы, бирок билишимче 10 000 менен 20 000дин ар жак бер жагында төлөнөт деп уккам. Ошо. Анан бул жерде күзгүбүз дагы бар. Күзгү сиздин немеңизде кызыктырды окшойт. Бул күзгү эне өзү ыйынып атканда энеге мындай көрсүн кааласа, көргүсүн кааласа көрсө болот ошол аркылуу. Кесарево болгондо айталы Кыргызстанда кесарево болгондон кийин дароо бала колуңа берилет да, баланы өзүң камсыз кыласың, анан ошо операциядан кийин бираз энелерге кыйыныраак. Бул жерде кандай? Кесарево болгондон кийин сразу операция учурунда деп атасызбы? Жок, операция бир күндөн кийин айталы эртеси баланы колуңа берет да. Ошо тигиштер жаңы болгондуктан кичине кыйыныраак энелер. Бул жерде чогуу тууганың же жолдошуң чогуу жаткан үчүн алар жардам берет деп ойлонот. Бирок медсестралар бар. Кээде чарчап кете турган болсо, өздөрү келип балаңды алып турайлы, сен эс алып ал деп туруп баланы алып, балдардын өзү жата турган бир комнатасы бар. Бир медсестраны дайындап коюшат. Ал жерде барып ал жерде жатат, эне өзүнүн комнатасында эс алат. Жакшы. Деги эле система кандай? Мамлекеттики, бирок ошо жеке колдор. Ошол система тууралуу айтып берсеңиз. Эмне үчүн ал системаны Америка тандап алган? Больницалардын көпчүлүгү эле мамлекеттики дагы бар, жеке менчик дагы бар. Мамлекеттердики дагы менчик менеджментке берилген. Алар ошо менчик менеджмент алып иштетет. Ошондуктан шарттары жакшы болуп саналат. Себеби ар ким өзүнүн меники деп ойлоп, өзү ошол больницаны өркүндөткөнгө үйүндөгү да арам көрөт да, ошондой кылышат. Сонун шарттар түзүлгөн экен. Демек, төрөт учурунда баягы толгоосу учурунда келип, ошондо канча убакыт бул жерде мүмкүнчүлүк бар? Тез эле чыгарып жибереби же кармайбы? Бул жакта мындай шарт бар. Эгер жөнөкөй төрөт болсо, бир осложнение жок боло турган болсо, 24 саат. 24 саат менен төрөп эртеси күнү чыгарып кетишет. Эгер осложнение болсо, анда ошо качан проблемалары бүтсө, ошондо чыгарышат. Кесарево болгондор 2 күн жатышат, 2 күндөн кийин аны чыгарышат. Төрөт маалында жаш курак кандай? Кайсы убакытка чейин? Бул жакта жаш төрөөнүн жашы деп коеюн. Төрөөнүн жашы жок деп ойлойм. Бирок медицинада жаш өткөн сайын патологиялар көбөйөт. Тилекке каршы, ошого дагы жаш курагыңарда, жашыраак кезиңерде төрөсөңөр жакшы болот деп коебуз. Америкада мындай, Кыргызда менин апам өзү 37 жашында төрөгөн экен мени. Айтат, ошол учурда эң кары мен элем дейт. Аябай уялгам дейт. 37 жашында жалаң жаштардын арасында жатып, мен карып төрөп атамын, жөн эле төрөп эле койсом болмок экен деп өзүн аябай күнөөлөгөн экен ошол учурда. Ошону ойлонуштуруп көрө турган болсок, азыркыга салыштырмалуу аябай чоң айырма бар. 40 жаштан өтүп дагы төрөгөн аял кишилер аябай көп. Азыр билесиздер да, карьера деп окуп, бутуна туруп, анан кийин үй бүлө кургандар көп болуп атат. Ошого бир жаш жок деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда науканы билимди жаратылышты жеңе албайбыз. Билимди эртерээк төрөгөн жакшы. Себеби дегенде билими жактан карап көрө турган болсоңуз, 30 жаштарда төрөгөн 35 жаштан 40 жашта деп
билими изилдөө жүргүзүшүптүр, кандай проблемалар болот деп. 30 жашта төрөгөн аялдарда синдром Дауна деп коебуз, жана генетикалык проблема менен төрөгөндүн риски 1000 аялда 1 кишиде төрөлөт экен. 35 жашта 300 кишиде бир төрөлөт экен. 40 жаштан кийин 100 кишиден 100 аялдын бирөөсү Даун синдром менен төлөйт экен. Бул жакта мекендештерибизди байкасак, көпчүлүк учуру табигый жолдон эмес, эко жолу менен балалуу болууну дагы тандашат экен, айталы ушул эгиз балалуу болууну. Анан Кыргызстанда дагы айтып коюшат, бул эко жолу зыян болушу мүмкүн деген да сөздөр бар да. Буга сиз өзүңүз адис катары эгиз болсун, ошого эко жасатайын деген больнойлорум аябай аз болду. Андай көп учурабады мага, мүмкүн бардыр. Бирок көбүнчө экону эмнеге жасатышат? Өздөрү аракет кылып көрүп, бир канча жыл эгер боюнда болбой калса, анан кийин эко жасаткандар бар. Же кээ бир себептер бар эко жасатыш үчүн, ошол себептен кылышат. Медициналык бир себеп дейли. Бирок өзү каалап, эгиз болсун же башка эркек болсун же кыз болсун деп эко жасаткандар. Кыз эркекти дагы эко менен тандап кылса болот. Тандаса болот. Себеби дегенде жумуртка клетка алгандан кийин эненин ичине салаардан мурда анын генетикасын текшеришет. Анан бул жакта айтат, мисалы сенден 6 жумуртка алдык, 6-нын 3-өө кыз болуп чыкты, мындай фертилизация кылгандан кийин, 3-өө эркек, кайсы бирисин каалайсың деп сурашат. Бул Америкада. Бирок мусулман өлкөлөрүндө андай бир мүмкүнчүлүк жок деп укканмын. Мисалы Турцияда андай бир мүмкүнчүлүк беришпейт, кыз же эркек болсунбу деп. Мен жаңылышышым мүмкүн, азыр мүмкүн өзгөрүп калгандыр. Кейсерова кайсыл учурларда, мисалы айталы көп учурда орус жергесинден төрөп келген кыргыз айымдар айтат, ал жактан эч качан кейсерова кылганга сени врачтар түртпөйт, өзүңдү төрөткөнгө жашың канча да болсо дагы аракет кылышат деп. Бул жакта кандай? Бул жакта дагы ага аябай маани беришет, колунан келишинче өзүн төрөткөнгө аракет кылабыз врачтар. Себеби ар бир больницанын кейсерева шкаласы болот. Ар бир ай сайын канча кейсерева жасалса, өзгөчө аны да санашат. Биринчи баласында кейсерева болгон же экинчи, үчүнчү баласында кейсерева болгон, ошолорду процентин эсептеп чыгышат. Анан мамлекетке кабар беришет. Мамлекеттики 30% нормасы, 30%тен эгер өтө турган болсо, ал больницаны жоопко тартышат. Жоопко тартышат дегенде комиссия жиберет, ал больницага комиссия келип, ал неге бул шкаланы өтүп кеттиңер, бир себеби барбы, жокпу деп айтышат. Эгер өтүп кете турган болсо, анан жаңы протоколдор чыгарып башташат ал больницага. Ар бир кейсерева жасаардан мурда, мисалы, мен врачмын, решение кылдым буну кейсерева кылганга, бирок какой-то формалар, бланкалар бар, фактыларды ошол кагазга толтуруп жазышым керек. Өзүм отчет беришим керек да. Ушул себептен мен ушу кейсереваны жасап жатам деп. Эгер ал жерде критериялар бар, бир критерияларга туш келбей калса, анда жоопко тартылбайсыз. Ошол жердеки администрация же болбосо медсестралар, главный медсестра деп коебуз, келип сизди суракка тартат. Сенин бул критерияң буга болбойт экен, анда күтүп турушуң керек же кылбашың керек, эмне себептен кылам деп атасың деп кошумча аларга жооп бергенге аракет кылышың керек. Өздөрү медсестралар алып барып балдардыкы, кичинекей балдардын одеялолору, бул чоң аял кишилерге жылуу одеялдар. Төрөгөндөн üşүшөт да, üşүгөндө ошо жылуу барып жагат койсоң, кадимкидей ысынып жылуу болот. Кандай берем? Тамакты заказ бересиң, анчалык тартышка болбойт. Анан бул жерден келип, күндүгө үстүбүздү алмаштырып кетебиз. Ар бир үтүктөлгөн жана стерилизациядан өткөн скрабтар. Балдардын өлүмү канчалык деңгээлде бул жерде? Эненин өлүмү Кудайга шүгүр аябай аз. Эгер бир больницада бир эненин өлүмү боло турган болсо, бул өтө чоң
бир трагедия болуп саналат. Ошол эле неме болгон учурда бир эне өтүп кетти дейли. Бүт больницанын даже президенти кошулган чогулуш өткөрүлөт. Ошол түнү болсо түнү, күндүз болсо күнү комиссия сразу топтоло калат. Бул комиссияда бир 20 чакты киши болушу мүмкүн. Келишип эмнеге мындай болду, кандай болуп калды, буну болбош үчүн эмне кылсак болот эле, кандай иш-чаралар кылсак болот эле, же кошумча бир специалисттер керек беле деп ошондой чогулуш өткөрүлөт. Ошого эненин өлүмү Америкада өтө аз. Мен бул 11 жылдык тажрыйбамда мен бир эле жолу көрдүм окшойт. Жок, 2 жолу көрүптүрмүн. Анда ординатурада окуп жүргөндө көргөм. Бирөөсү жана лейкемия, кан рагындан боюнда болуп, анан 18 жумалык болуп калганда кровотечение менен келип, лейкемия болгондо билесиздер да, тромбоциттери, немелери, кан аябай азайып кетет. Ошондо тилекке каршы сактай албай калганбыз аял кишини. Бирөөсү болсо жанакы ал кан ичинде жана плацента акрита деп коебуз. Плацента мочевой пузырь ичеги карындарга чейин өтүп кетет. Маткадан чыгып, ошол учурда кровотеченияны, ички кровотеченияны токтото албай каласың. Ошондой бир өлүм болгон. Андан башка өлүм себептерин ачыкчасы көрбөдүм. Балдардын кандайдыр бир төрөт учурунда травма алып калуу учурлары болобу? Тилекке каршы болот. Кандай травмаларды алып калышы мүмкүн? Бул жакта травма алып калуусу өтө аз деп айта алам. Себеби дегенде төрөт учурунда дайыма монитордо карайбыз. Аял киши больницага, төрөтканага киргенден баштап төрөгөнгө чейин дайыма ичинде монитор менен жүрүшөт. Ал монитордо баланын жүрөк атышын тынбай угуп турабыз. Ал система комнатасында да бар. Ал комната менен тышкарыга да берилген. Мисалы, медсестралар отурган жерде, врачтар отурган жерде чоң мониторлордо сен жумушуңду баары карап турат экен да? Бардыгы карап турат. Мисалы, аял киши өзүнүн комнатасында жатканда ойлошу мүмкүн, мени эч ким көрбөй атат, жаткырып коюп эле кетип калышты депчи. Бирок ал жердеги давлениясы, мисалы, ар бир 15 мүнөт сайын өлчөлөт автоматически. Жүрөк согушу тынбай, качан постоянно колунда өлчөлүп турат, баланын жүрөк согушу өлчөлүп турат. Ошонун бардык немелери комнатада жасалган, бүт шкалалардын бардыгы тышкарыдагы жана медсестралар, атай врачтар отурган бир комната бар. Регистратуранын жанында. Ошол жерде монитор, чоң мониторлорду, телевизорлорду асылып турат. Постоянно көрүп турасың. Эгер өзүңдүн больноюң болбосо дагы, башка бирөөнүн больною болсо, карап көрүп туруп, бунун жүрөк согушу мындай болуп атат деп, башка ошол жерде отурган медсестра же врач чуркап комнатага барып, ал больнойду карап турат да, өзүнүн врачы же больною келгенге чейин. Ошого балада бир патология болуу риски аябай эле өтө эле аз. Дайыма монитордо туруп, критериялар бар. Мониторго карап туруп, бул бала жаман болуп кетип атат, эгер азыр төрөбөй турган болсо, ДЦП болуп калышы мүмкүн. Асфиксия менен көп катталат ошо төрөт учурунда. Асфиксия болуп калышы мүмкүн деп туруп, сразу кесарево кылыш керек деп туруп, кесаревого алабыз. Ошого андай рисктер аябай аз. Экинчи бир себеби, кээде төрөтканага аял киши өзү келгенде эле ошондой болуп келип калышы мүмкүн. Койгондо мониторго коеруң менен эле бала аябай жаман көрүнүшү мүмкүн. Анда кесаревого даярдап, аны алгычакты дагы кичине убакыт өтөт. Бирок биз буну краш кесарево деп коебуз. Сразу решение кылып, көбүнчө ошо решение берилгенден баштап бала төрөлгөнгө чейин канча мүнөт өттү ошону эсептешет. Сен кесарево кылабыз деп туруп, мисалы, немеге келди, палатагасына кирди, мониторго койдуң, балада жүрөк согушу аябай аз дейли, мисалы, брадикардиясы бар. Анда сразу кесарево кылабыз деп туруп, баланы алып барып, аял кишини операционныйга, баланы төрөткөнгөчө минутаны эсептешет. Ошол минута 4 минута боло турган болсо, аябай чоң жетишкендик болот. Эгер 10 минутага жете турган болсо, ал дагы жакшы жетишкендик болот. Бирок 10 минутадан көбөйүп кете турган болсо, анда уже сурак алып башташат сени.
Азыр операционныйда отурабыз. Операционныйда өзүңүздөр көргөндөй бул робот комнатасы. Кыргызстанда жок болсо керек деп ойлойм. Бул Да Винчи робот деп коебуз. Бул жерде башкарабыз. Бул жерде жатат. Бул роботтун колдору, роботтун 4 колу бар. Буну инструмент катары колдонот. Тиги жактан башкарылат. Ал жакта колдонгон сайын бул роботтун колдору дагы иштейт. Бул лапароскопия операциясы катары болуп кетет. Эгер көрсөтө турган болсок, бул жерде бул бармактарың болуп саналат. Бул менен кессең болот, кайра кармасаң болот. Кадимкидей колуңду оңго солго буруп, эки кол менен иштешесиң. Бирөөсү менен тигип, бирөөсү менен кесип кыласың. Буттар менен дагы башкарасың. Бутуңду камераны жакындатсаң болот, алыстатсаң болот. Микрофондор бар, бул жакта сүйлөгөн сайын медсестраны же анестезиологко үнүң барып турат. Микрофон аркылуу үнүң каттуураак чыгат сүйлөгөндө, башкарма бергенде. Америка Кошмо Штатында коррупция барбы ушу төрөтканаларда? Коррупция жок деп ойлойм. Мен буга чейин көрбөдүм. Эми ар бир мамлекетте болушу мүмкүн, бирок мен көргөн бир учурга кабылбадым. Эгер каалап өзүң дагы ишиңди бүтүргүң келип келсе, мисалы акча берип бүтүрөйүн десең дагы аны кыла албайсың. Текшерүү аябай чоң. Анан бул жактагы адамдарга өн учурайт да, бир акча алуу же бир неме кылып өткөндө менден сурап атышты эле, төрөткө акча аласызбы деп. Төрөткө акча алынбайт. Эгер пациенттин өзүнүн көңүлүнөн чыгып бир подарок алып келип берсе, подароктун дагы бир белгилүү бир лимити бар. Мисалы мен ичин ачып карап көрүп, шоколад болсо сүйүнүп алам. Бирок ичинен бир драгоценность чыкса, же болбосо бир чоң белек, кымбат баалуу бир белек боло турган болсо, аны өзүмдүн немем дагы кабыл кылбайт. Кандай десем, дитим дагы кабыл барбайт. Дагы бир тике суроо болсун. Бул жерде врач, акушер, гинеколог айына канча каражат табат? Кыргызстандагылардыкын iyi билемин, өзүнүн мындай айлыгы канча экенин, андан тышкары дагы тилекке каршы билесиздер, ар бир төрөткө же операцияга кошумча акча алынат деп билем, мындай төлөнөт деп билемин. Бул жакта только айлык эле иштейбиз. Аны интернеттен тапса дагы болсо керек деп ойлойм. Ал ар бир контрагыңа жараша өзгөрөт. Бирок бул жерде көбүнчө жылдык деп каражат деп айтабыз. Жылына ушунча контракт менен түзөсүң, ушундай кыласың деп. Аны эми баягы жакшы эле да жашоо турмушка жетет деген. Кудайга шүгүр, жашоо турмушка жете турганчалык берилет. Жеке клиникаңызга бир эле ушу кыргыз туугандар эмес, өзү бул жактагы жашоочулар да кайрылышса керек. Ооба, бул жеке клиниканы жакында эле ачтык. Бул идея өзү жолдошуман келди. Себеби дегенде Чикагода өзүңүздөр билесиздер, врачтар аз болгондуктан көп суроолор менен мага кайрылгандар көп болду. Жолдошума кайрылгандар көп болуп калат. Ошондо биз жардам катары мындай официально бир клиника ачайлы, жарандарыбыз пайдалансын, өзүнүн тилинде канчалык билесиздер, канчалык болсо да өз тилинде бирөө менен, врач менен мындай баарлашуу оңоюраак болот элдерге, особенно ооруп келгенде өзүңдүн тилиңде жакшыраак айтып бере аласың. Бияка келем деген студенттер болсо, сиздин кесибиңизди аркалайм дегендер болсо, же мына ушул Америка аймагына келип өзү врач болуп жүргөндөр болсо, сиздин кыскача кеңешиңизди берип өтүңүз.
Бул жака келем дегендер болсо аябай неме рекомендация берем. Келишсе жакшы, себеби дегенде мен Кыргызстанга көп салыштыра албайм. Ал жакта окубай калдым, иштебей калдым, ал жактын шарттарын көп билбейм. Бирок бул жактыкын билгеним үчүн бул жака келе турган болсо мүмкүнчүлүктөрү чоң болот. Аябай көп тажрыйба. Кайра окуш керек болот. Эгер ал жакта врачтык кесиби да боло турган болсо, канча жылдан бери врач болуп иштеген болсо дагы Америка тилекке каршы дипломду кабыл кылбайт. Өзүнүн экзамендери бар, 4 экзамен. Ошол 4 экзаменди өткөндөн кийин сертификат берет сага, сенин дипломуң бул жакта жарактуу деген. Ошол сертификат менен аны ординатурага тапшырасың. Ординатурага тапшыруу дагы 1 жылдык процесс. Ал жерге документтерин тапшырасың, рекомендацион письмолоруң бар, өзүң жөнүндө маалыматтарды жүктөйсүң, биографияңды жазасың. Анан кадимкидей эле баарын башынан баштоо керек. Жумушка тапшыргандай эле больницаларга бүт документтериңди тапшырасың. Жок дегенде 100 же 200 больницага. Ал больницалар сенин тапшырган маалыматтарыңды, резюмеңди карап көрүп, эгер жактырса сени интервьюга чакырат. Ал интервьюга барып жумушка киргенде эле интервьюдан өтөсүң. Анан акырында сага сени алабыз же албайбыз деп анан жооп жазып беришет. Анан ошондо өтсөң болот. Бирок өткөндөн кийин уже окуп бүтүрүп алсаң, бүт каалаган больницаңда, каалаган жериңде, дүйнө жүзүндө бүт больницага барсаң болот. Себеби мисалы Европадан даже дипломуң болсо, Америкага келсе өтпөйт тилекке каршы. Бирок Американын дипломун алсаң, дүйнө жүзүндө кайерге барбасаң, бардык жерге өтүп кетет. Бөлгөн убактыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол ачкан медициналык борборуңуз сак жолтой болуп, кандай дейбиз, эми баягы бейтаптардын ыраазычылыгына рахматын алып жүрө бериңиз. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат. Достор, биз жогоруда врач, акушер, гинеколог Бакыт Бүбү Арынова менен биргеликте маек курдук. Дагы кызыктуу маектер алда болот. Биздин каналга катталып, бизден алыстабай туруңуздар.